Саламатсыздарбы, күнгө алынган кабарлар менен мен Мурал Нарбекова тааныштырам. Жалпы кыргыз элин куттуктайбыз. Буга чейин 3 элдик эпосубуз Кыргыз Чырдагы Көкбөрү оюну, Боз үйүбүз эми 9 коргол оюнубуз дагы ЮНЕСКОнун маданий мурастар тизмесине киргизилди. Кыргыз улуттук 9 коргол интеллектуалдык оюну ЮНЕСКОнун жалпы адамзаттын маданий мурастар тизмесине киргизилди. Мындай чечим 17 декабрда Кингстонда өтүп жаткан ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарды коргоо боюнча өкмөттөр аралык 15-жыйынын алкагында кабыл алынган. Маалыматка караганда 9 коргол, 9 кумалак жана мангала өңдүү салттуу интеллектуалдык элдик оюндарды Кыргызстан, Казакстан жана Түркия мамлекеттери тарабынан чогуу сунушталган. Кыргызстанда эл аралык террордук уюмдун мүчөсү кармалды. Маалыматка караганда кыргыз жараны Сирияда согуштук даярдыктан өтүп, эл аралык террордук уюмдун катарында өкмөттүк күчтөргө каршы согуштук аракеттерге катышкан. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында колго түшүрүлгөн жаран УКМКнын убактылуу кармоочу жайынын тергөө абагына киргизилип, кармалган адам тарабынан жасалган башка кылмыштарды аныктоо үчүн ыкчам тергөө иштери жүрүп жатат. Эми дүйнөдө болуп жаткан кызыктуу кабарлардан. Туристтерди кубалаган жираф. Кениядагы Масаи Мара коругунда жираф туристтерди бир топ жерге чейин кубалаган. Окуяны видеого фотограф жана мугалим Мучена Дике унаа менен качып бара жаткан жеринде тартып алган. Дикенин айтымында Масаи Марага келген туристтер тобу акыралар жайылып жүргөн учурда алардын жайытына барган. Алар артка кайтканда бейкапар жүргөн жирафтардын бири туристтердин артынан кууп жолун торгон. Жираф адамдар менен чогуу кеткиси келген окшойт, айтор билбейбиз. Бирок айдоочу анын унаага батпасын айтып, акыраны жолунан адаштырып, аран качып котулушкан. Видеону толугураак Instagram баракчабыздан көрсөңүздөр болот. Кулагыңыздарга күмүш сырга, көмүр азандады. Борбордогу көмүр кампаларда көмүрдүн баасы арзандаганын Кыргыз көмүр ишканасынын маалымат катчысы Жиде Зоотбекова кабарлады. Октябрь-ноябрь айларында көмүрдүн баасы кампаларда 3800–4000 сомду түзүп жаткан. Ал эми ушул тапта көмүрдүн тоннасы 3100 сомдон 3500 сомго чейин сатылып жатат. Быйыл тоннасы 5000 сомго чейин көтөрүлгөн Казакстандын көмүрү кампаларда 4200 сомдон сатылууда. Кара алтын кыш айында эмне себеп менен арзандаганын шаардыктардын көбү октябрда эле көмүрдү камдап алышкандан улам деп түшүндүрдү Зоотбекова. Азыраак көмүр алсаңыздар, анда кара алтынды алууга шашылыңыздар. Бүгүнкү кабарлар соңуна жетти. Ушул жана башка программаларды Сфера Азия YouTube жана Сфера Азия Кыргыз Instagram баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Кийинки аптадан көрүшкөнчө.